Josh boşun isteği kimdin? Kuspağaşın başı Josh boşun maşinasının 19 yaşındadır. O mine barız gel o mine şu balanın din solu için olur ve kuspağasın o mine. Assalamu alaikum, урматтуу musulmon bir tuğanlar. Biz ушул кичинекей Рамил балабыздан кабар алганы келдик, зыярат кылганы келдик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз WhatsApp группаларда ушул Рамилге деп сбор ачкан болчук. Ошол топтолгон каражатты азыр ата-энесине тапшыралы деп келдик. Анан ушул Рамилдин бүгүнкү күндө акыбалы, кандай оору менен ооругандыгы, канча жолу операция болгондугу, канча каражат керектиги боюнча Рамилдин атасы өзү толугураак маалымат берсин. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мекендештер. Менин балам Рамил ахалазия кардио оорусу менен ооруп, врачтардын койгон диагнозу туубаса деп коюлган. Биз 1 жашка чейин билген эмеспиз, байкаган эмеспиз. 1 жаштан кийин жеген тамагын кусат эле. Жеген тамагын кусуп, şu 2,5 жаш дегенде так диагноз коюлуп, Кыргызстандан 2 жолу операция жасалды. 2 жолу тең операцияда жыйынтык болбой, Кыргызстандан Москва шаарына Филатовский детский больницасына направление жазып берген. Биз Москва шаарына Филатовский детский больницасына алып келип, 600 000 рубльге бужирование деп коюшат экен, курсагын кеспейли, наркоз саяп, оозунан типа лазерный сыяктуу кылып операция жасатканбыз. Балабыздын акыбалы аябай оор эле. Ошол Москва шаарына жасаткан бужирование операциясынан кийин Кудайга шүгүр кыйла жакшы, балабыз эт байлап, жеген тамактарын куспай, азыр анча-мынча кусуп атат, баштагыдай эмес, бирок ошо врачтар айтып атат, 1,5 миллионго күчтүүрөөк операция жасатышыңар керек деп атат. Ошо жердештерибиз, айылдаштарыбыз, бир туугандарыбыз, Кара Кулжа Бөөрү коому деген коом 400 000 рубль жардам берди азыркы учурда. Азыр общий жалпы 600 000 рубль акча чогулду. Бизге дагы общий 1,5 миллион рубль акча керек. Ошондо дагы 900 000 рубльдей акча керек бизге. Ошо азыр Кудайга шүгүр баштагы караганда бир аз жакшы, бирок врачтардын айтымы боюнча операцияны тездетиш керек деп атат. Азыр жеген тамагын бардыгын куспаса дагы, жеген тамагын жарымын кусат жеген сайын. Рамил келсин, Рамил. Кел, Рамил. Бир туугандар, айта кетели, ошо биздин Кыргызстанда ошо баланы ошо диагнозун так кое албай, ошо мына жерден 2 жолу операция кылып баланын ичин кескен экен. Анан бул жерге келгенде да больницадан бирде врачтары бекер эле кесишкен экен деп айтышыптыр да. Анан кийин бул баланын могу жерден кызыл өңгөчтөн мына жерден келген трубка ашказанга кошулган жери бүтүп калган да. Бүтүп калган, суюктуктан башка эч нерсе өтпөй турган да. Ошондо бул жерге келгенде жана кандай дедиңиз? Бул бужирование кылганда ошол кызыл өңгөчтүү трубканы мындай расширять этиптир да. Этип 3 жолу расширять эткенине
Канча каражат кетти? 600 000 рубль кетти. 600 000 рубль кетти ошол 3 жолу бужирование кылганда. Анан бул кайра эле ошол трубка жабылып калып атат экен да. Азыркы күндө ошол эми бул баланын ошол кеткен могу жердеги тамактан ылдый түшкөн ашказанга кошулган трубканы деген буну кесип алып салып, ошол баланын өзүнүн башка жеринен сөөктөрүн улайт экен туугандар. Бул деген нерсе бул өтө чоң операция. Мындайча айтканда бул ата-эне бүгүнкү күндө чоң бир риск менен, чоң бир эме менен отурушат да. Бүгүнкү күндө ошол каражат эртерээк топтолуп калса, ошол баласын эртерээк операция кылса, ошол жалпы журттун жардамы менен эми жаш үй бүлө экен чынында бул каражат буга чейинки Кыргызстанда кылган операциялардын эле булардын топтогон каражаттардын баары кетиптир. Москвада уже 600 000ге дагы бир ушундай бужирование кылышыптыр. Эми азыр 1,5 миллион каражат керек экен. Мындан 1,5 миллион менен чектелип калбайт туугандар. Себеби дегенде операциядан чыккандан кийинки реабилитациясына да каражат керек. Ошон үчүн сиздерден ушул урматтуу биздин бир туугандарыбыз, боорукер, мээримдүү, кайрымдуу ушул Москва жергесиндеги ушул чет жерде жүргөн биздин боордоштордон ушул жаш үй бүлөгө, ушул жаш өмүрдү сактап калууга өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан, көңүлүңүздөрдөн чыккан аз да болсо салымыңыздарды кошуп, ушул жаш өмүрдү сактап калууга жардам бериңиздер. Сиздерден көптөн көп өтүнөбүз. Учурдан пайдаланып ушу Рамил Инибиске балабызга салым кошкон бир туугандарга ыраачылык билдиребиз. Аллах Таалам сиздердин рызкыңыздарды кенен кылсын, тапкандарыңыздарды берекелүү кылсын, өмүрүңүздөрдү узун кылсын, ден соолугуңуздарды чың кылсын. Ар дайым ушундай жакшылыкка кол сунган инсандардан болуңуздар, берип аткан ихсан садакаларыңыздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Мына жогоруда айтылып өтүп кеткендей, Каракулжа коому, Садовод коому, андан кийин ушул биздин мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму сбор кылып, аз да болсо жардамыбызды алып келдик. Бир туугандардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Тынч болойлу, аман болойлу. Ушул наристелер эч бир жан оорубасын, эч бириңиздердин балдарыңыздар оорубасын. Биз ушул жарым саат ушул Рамилдин ата-энеси менен сүйлөшүп отуруп, чынында булардын башынан өткөргөн оор күндөрдү өзүбүздүн жүрөгүбүз менен мындай жакын кабыл алып, баардык нерсени түшүндүк. Чынында бала ооруган аябай кыйын экен. Эч бир ата-энеге баласы менен сыноо бербесин бир туугандар. Анда эмес ушул видеонун түбүнө ушул Рамилдин ата-энесинин телефон номерлерин, карта номерлерин коюп коебуз. Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам колун сунуңуздар. Кыйналган кезде сунулган кол өмүр бою эстен калат туугандар. Садака берип, ушул алдыңыздардагы 70 баленин алдын алыңыздар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушул бир туугандар, биз ушул WhatsApp группаларыбызда Рамилге сбор деп каражат топтогонбуз. Ошол жерден азыр 25 000 рубль. Анан кийин биздин М-банк эл сомдорго түшкөн каражаттарды сиздердин картаңыздарга которуп бердик. Ошол Аллах Таалам ушул Рамилге шифа берсин, эртерээк жакшы болуп кетсин көптүн катарында. Бул дагы Рамил да жакшы болуп, келечекте ушу кыргыз элине кызмат кылган мыкты эл уулдарынан болсун деп тилейбиз туугандар. Дуа кылып коюңуздар ошол жаш наристенин жакшы болуп кетишине. Ушуну алып кичине дары-дармегине жумшап коесуздар. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Ушул мекенчил жаштар коомуна чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошо учурдан пайдаланып кетейин. Ушу Садовод коому деп Москвада айымдар, эжелердин коому бар экен. Алар дагы 34 000 рубль жардам беришти. Баардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, эч качан жамандык көрбөңүздөр, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушу бала чакаңыздар оорубай, баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Ушу эч качан жамандык көрбөй эле ишиңиздерге ийгилик. Ушу учурдан пайдаланып кетейин. Ушу Каракулжа коому мекендештерим, агаларым, инилерим, досторум, баарыңыздарга рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу Кудайым буйрса балам жакшы болуп кетсе, бизде дагы ниеттер бар. Ушул чогулган акча деле ашыгы менен чогулуп кала турган болсо, биз ушул балабыз жакшы болуп калса ашканын ушул ушундай жардамга муктаждарга, балдар үйлөрүнө жардам беребиз деген биздин ниет бар. Ушу Кудайым буйрса ушу балам жакшы болуп кетсин. Ушу баардыгыңыздардан ушу Алла ыраазычылыгы үчүн жардам колун сунабыз сиздерге. Ушу жардам берип коюшуңуздарды суранабыз сиздерден.